Өмүрөк Токтогулович, сиз эмне үчүн Кыргызстанда эмес Пензада завод курдуңуз? Деги эле чет жакта дагы кандай бизнестериңиз бар дейт? Эми урматтуу элим, анын бардыгы билет. Мына жанымда турган Сооронбай Шарипович да жакшы билет. Бакиевдин заманында куугунтуктап компанияларды камай берсе, кантип курасың бу жерге завод? Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле Кыргыздын жараны башка мамлекетте ошондой чоң заводду курса, мен ойлойм, элибиз сыймыктаныш керек. Рахмат. Буну көрө албастык сөз болуп атат. Жооп берип коюнчу, Сооронбай Шариповичтин атым айтылып кетти. Хорошо. Макул. Мына Сооронбай Шарипович билет дедиңер, мен эчеже билбейм эмне болгонун. Мен билем 2009-жылы Максим менен жакын болуп, жанында болуп, 2009-жылы дос болуп жүргөнүңөрдү жакшы билем аны. Максим менен жакын болгон адам азыр премьер-министр болуп отурбайбы? Анан схеманын баардыгын тең түзгөн чоң экөөңүздөр. Мамлекетти ушуга элишкен экөөңүздөр, Максим экөөңүздөр. Ушуну баарын алып келген. Анан кийин бу жерде отуруп алып, Сооронбай Шарипович билет. Анан мен бирөөчө болгон деп эле сиз болгон эмес келүүчүлөр. Силер алардын жанында болгонсуңар. Мен муну элдин көзүнчө айтам. Рахмат. Сиз Бакиевдин заманында айыл чарба министри болуп иштедиңиз. Ошол эле Ошко барганда сиз болсо бекинип жүргөнсүз. Мен болсо Алмаз Шаршевичтин жанында жүргөндө. Көп рахмат. Ал калп жооп бербейм мен калпка. Рахмат. Эми эл билет аны.